Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган 30-өкмөт туура 2 жыл мурун 2018-жылы 20-апрелде ишин баштаган. 2 жылдын ичинде вице-премьер-министрлер баш болгон өкмөт курамынын 95% өзгөрдү. Кыргызстандын саясий айдыңында дээрлик белгисиз болуп келген Абылгазиевдин кызматта көпкө кармалышынын сырын президенттин саясаты менен байланыштыргандар бар. Сын менен келген өкмөт балдардын өкмөтү бат эле кетип, чапанын сүйрөп, чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле эски өкмөт келиптир, деп парламент депутаты Рыскелди Момбековдун жаңы өкмөткө жамактап баа бергени элдин эсинен чыга элек. Өкмөт башчылыкка чейин вице-премьер-министр, президенттин аппаратынын жетекчиси болуп иштеген Мухаммедкалый Абылгазиев парламенттин элегинен өтүп жатып, билек түрүп иштейм деп кат-кат убада берген. Элибиздин кызыкчылыктарына гана билек түрүп иштөөгө ниетим бар экенине ишендирип кетем. Биримдикте бизге ишеним көрсөтсөңөр, жаратман эмгегибиз менен өлкөбүздү өнүгүү жолуна алып чыгабыз. Жоопкерчиликти мойнума алууга даярмын. Кызматка киришип жатып, мурунку өкмөттөн мураска калган таза коом санариптештирүү долбоорун улантууга сөз берген Абылгазиев эсте каларлык программа сунуш кылган эмес. Адаттагыдай эле экономиканы көтөрүү, ишкерлерди колдоо, коррупцияны азайтуу деген сыяктуу убадаларды камтыган программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган болчу. Президентке жашынган өкмөт башчы Абылгазиев кызматка келген 2 жыл ичинде анын дарегине айтылган кескин сын пикирлер, кала берсе анын кызматтан кетишин талап кылган учурлар мына кетет экен деген кептер көп эле болду. 2019-жылы май айындагы Бажай кет окуясында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди иштен кетирүү тууралуу талап күчөгөн. Анда өкмөт мамлекеттик КТ Мобайл мобилдик операторун түзүп, ага Абылгазиевдин бажасынын баласы Эрназар Иманкадыр уулу жогорку айлык менен жетекчи болуп дайындалганы бир топ адамдарды нааразы кылган. Салам деген оператор түзөм деп жатасыздар. Эмнеге буга чейин унчукпай келдиңер? Анткени Иманкадыр Расалиевдин баласы Германиядан окуну бүтүп келишин күтүп жаттыңар. Ошол бала келгенден кийин баштадыңар. Туугандар, мындай болбойт. Биз жаңы Максим Айдарлардын чыгышына жол бербейбиз. 24 жаштагы балдарга бүтүндөй коррупциялык схеманы түзүп бербейбиз. Мунун артында коррупциялык схемалар чыккан болсо, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесине жетет, деген бул маселе боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Жанарбек Акаев. Жыйынтыгында Абылгазиевдин бажасынын баласы КТ Мобайл компаниясынын жетекчилигинен кетип, өкмөт премьер-министр бул дайындоо боюнча кабардар болгон эмес деп жооп берген. Депутаттар өкмөт башчынын башка дагы тууганчылык байланыштарын иликтейбиз.